апаты деген жерде апасы деп чыгарып алдым. Апасы сен түшүнбөйсүң бул сөздөрдү, балаңды жиберчи сен мага, англисче үйрөтөйүн балаңды, англисче үйрөтөйүн сага. Апасы. Мына жерде дагы бекер жүрө бересизби дейт. Мама бекер эмес, бул реклама десем. Ай, мен де блогер болчу дейт. Азыр акча төлөп, мен айттым, мен курсум платно, мен аны платно алам, мен да сизди платно окутам десем. Макул, пенсиядан топтогон акчам бар эле деп берди мага. Просто бесплатно окутсаң, сиңбейт, окубайт мамам. Кадимкидей наркомандар карап билип турам да, көздөрүнөн эле билип турам, бул бала чегип алган депчи. Аны айттым, жок. Алмаз Шошенович, сиз азыр министр эмессиз, сиз азыр окуучусуз. Алдагы креслодан бияка отуруңуз. Столго десем, онда мындай отурган болбойт деп ошондой эле уже мугалимчиликти көрсөткөм. Алар бирөөсү тайнесин изнасилование кылган, бирөөсү кошунасын жилтеп кеткен, алар преступник да кылмышкер дейт. Ошородон да эң биринчи максым саткан мен болчумун. Максым во деп саткам. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз. Саламатсыздарбы, биздин теле көрүүчүлөр жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студияда өзгөчө конок десем жаңылышпайм. Ал ким деп турсаңыз, кыргыздын деми, англис тилчи мугалим, мотиватор, деги эле көп кырдуу талант десек туура болот. Гүлзат Мамытбек эжебиз конокто болмокчу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келипсиз. Ушул убактыңызды бөлүп бизге атайын келип бергениңизге чоң рахмат. Көнөктөр тиктирип келип. Анан биз бүгүнкү берүүдө негизи эле сиздин ошо мугалимдик ишмердүүлүгүңүзгө токтолгубуз келип турат. Анткени биз сизди методикасы өзгөчө, күчтүү англис тилчи мугалими деп билебиз. Буга чейинки маектериңизде ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди окутканыңызды, анан балдар абагына да барып сабак берип калганыңызды билебиз. Ошол эле учурда баягы абакта алфавит билбеген кыздарды окуткан деп калганыңызды билебиз. Негизи эле күчтүү ошо мугалим катары сизде ошол англис тилин каяктан үйрөнгөнсүз, качан? Негизи мен билишимче сиздин дипломуңуз башка. Журналист. Ооба. Журналисттиканы бүткөнсүз. Ошол кызыл диплом менен бүткөм. Англис тилин каяктан качан үйрөнгөнсүз, анан өзгөчө методикаларды да бир жактан үйрөнсөңүз керек. Ошол боюнча кенен токтолуп берсеңиз башында. Аны 20 жылдан бери айтып келем, айткандан чарчабайм. Журналистмин, кызыл диплом менен бүткөм, Национальный университетте. Бирок мен тилге шыгым бар да. Мен гана эмес, үй бүлөм боюнча тилдерди жакшы көрөбүз. Атам негизи Мамытбек атам ошо тилге, окууга, билимге үндөгөн, түрткөн киши болчу. Анан англис тилди ошо окуп жүргөндө мен түшүндүм, англис тили мени көп нерсеге жеткирерин. Анткени ошол эле учурда мен одноклассница Султанмуратова Жылдыз деген бар болчу. Ал англис тилин окуп Америкага чейин барып келди. А мен англис тилин окубай мектепте дворник болуп иштедим. Биринчи курста окудум дагы. Анан экөөбүз жолугуп калганда көчөдөн. Ал Америкага барып келип, уже американский университетке тапшырыптыр, а мен национальныйга тапшырыптырмын да. Анан ичим күйүп мен. Неге андай Гүлзат, неге экөөңөр бир эле жерденсиңер, неге сен нең кем деп өзүмдөн сураганда англис тили кем экен. Ошондон баш отум менен кирдим. Зарплатамды 2 зарплатаны чогултуп, 165 сом зарплатам болчу. Дворниктин зарплатасы экөөнү чогултуп, анан бир курска барчумун. Анан дагы 2 айлык чогултуп, экинчи курска барчумун. Экинчи айына. Ошентип жүрүп бир 6 жылдын ичинде үйрөндүм. Меникиндей методика жок, конечно, аякта бир советский страшный методикалар менен үйрөтчү эле. Ошого да карабай тырмышып жүрүп үйрөндүм. Анан бирок үйрөнүп атып эле мен дворникмин, жаныбызда дагы бир дворник эже жашайт. Ошондо инфо бизнести ошондо үйрөнгөм мен. Инфо бизнес деген сөз информацияны сатып акча кыласың да. Билим бул информацияда.
Анан окуп атам жанталашып, анан ошо жаныбызда дворник эже Гүлзат эмне кылып атасың дейт. Анан англисче окуп атам десем, эмне курстарга барып атасыңбы? Ооба. Анда менин балдарым да окут дейт. Мен өзүм билбейм да десем, билгениңди окута бер да дейт. Не үйрөндүң дейт. Алфавит үйрөндүм десем, бас алфавит үйрөт. Акчасын төлөйсүзбү десем, акчасын төлөчү эле. Бирөөнүн акчасын алып алгандан кийин англис тилин ого бетер жакшы үйрөнүп калат экенсиң. Ошого эми мен бир нерсе үйрөнөрдү астында ученик алып алам. Кел давай үйрөтөм, мен үйрөнүп атам, сен да үйрөтөм деп. Анан ошондо түшүнгөм да инфобизнес эмне экенин. Анан ушинтип үйрөндүм. Бирок англис тилде үйрөнүп алгандан кийин ал эң оңой тил экенин түшүндүм. Дүйнөдө 7000 тил бар. 6900 бир нерсе, 7000 тегереги. Эң оңой англис тили экен да. Дүйнөдөгү эң оңой тил англис тили, эң кыйын тил орус тили. Орус жана Кытай тили, эки тил эң кыйын. Анан Кытай тили, орус тили эң кыйын болуп атса, англис тили оңой болуп атса, эмнеге муну үйрөнө алышпайт деп мен түшүндүм методикада экен. Методиканы издендим аябай. Көп жерден издендим. Бизде Бараталиев деген дагы бир жакшы аябай ученый иштеп кетти. Азыр башка жерде жүрөт окшойт, Кыргызстанда эмес. Аныкын көрдүм, а кишинин колунда иштегем. Анын методикасы да жакшы экен. Петров деген методикасы жакшы экен, Петербургский филологдун. Көп жерден үйрөндүм, Мөрфиникин үйрөндүм. Анан өзүмдүкүн иштеп чыктым. Автордук. Автордук өз методикамды иштеп чыктым. Иштеп атканда мени ишке чакырып калышты. Алмаз Шаршенч Атамбаевдин пресс-секретарь болуп иштеп берди. Мен чуркап бардым, конечно. Мен иштешим керек ал киши менен. Ага чейин мен рекламный агентствода иштеп, уже жакшы акча таап атат элем. Жакшы акча таап, уже машина минип ушундай болуп калгам. Бирок ошондой кишинин жанында иштеш керек деп мен пресс-секретарь болуп иштеп аткам. Анан резюмемди карап туруп эле, сен англисче билет турбайсыңбы? Давай менде окут. Давай саат 9га чейин 1 саат окут деп, саат 8де баштачу элек, 10 күндө сүйлөп салгам. Ал кишини да креслого туруп алыптым тип. Давай мен окутчу деп коет. Анан айттым, жок. Алмаз Шаршенч, сиз азыр министр эмессиз, сиз азыр окуучусуз. Ал дагы креслодон бияка отуруңуз. Столго десем, мындай отурган болбойт деп ошондой эле уже мугалимчиликти көрсөткөм. Деп ал киши дагы кичпейли киши мугалимди сыйлайт, келип отурду. Анан кийин шартылдатып 10 күндө сүйлөп салдым. Өзүмдү аябай даярданып окуучу барчу элем сабактарга. Сен талантың бар турбайбы? Давай шалпайба деген ошо киши ошондо айткан, шалпайба деген сөздү. Мен айткам, мен азыр 24 эле жаштамын, мен иш ача албайм десем, анан качан ачасың дейт. 40ка барып ачкан жакшы го десем. Жок, картайып кетесиң, давай сен азыр ача шалпайбай деген да. Мен жардамдашам депчи, сен англисче окутушуң керек турбайбы элди? Министр башы менен жардамдашсаң да макул деп мен ошондо дем күч алып баштагам. Ошо кишиге чоң рахмат. Кыш эле 2006-жыл кыш мага чейин ошондо бир катуу кыш болгон. Же мага ушундай көрүндү эле. Акчам жок, ача албайм, эмне кылышты билбейм. А кишиге макул деп койгом. Анан эптеп ачтым, барып юридический адресинен берди. Давай сен көмөктөшөйүн деп. Анан акча жок, жанакы машинемди сындырып алгам, авария болуп. Эмне кылышымды билбейм. Дагы бир-эки окуучу алсам, алар Энергобанктын председатель экен. Энергобанктын Сабит Шакенович эле. Анан ал киши айтпай атат да, мен кичинекей Моссоветте квартирам бар эле, кичинекей чакан квартирага окута берчү элем. Шкафтын эшигин агып алып эле, доска кылып эле ошого боор менен чийип үйрөтө берчү элем. Бейби Сапаргалиевич менен алар немеде келчү эле, джиптерде келчү эле. Эртең мен саат 8де окутчу элем. Кошуналар вообще башкача ойлочу эле, бул эки эркек киши эмне кирип атат буга? Бойдок немеге. Эртең менен таң атпай саат 7де келет алар. 7ге чейин, 8ге чейин окутам, 8де чуркап барам. Алмаз Шаршенч октом ушинтип аттым анан. Ошолор кишилер айтып калды, сен давай сен ачпайсыңбы? Мен как раз ачайын деп аткам, акчам жок болуп атат десем, биз немеде иштейбиз, банкта иштейбиз, сага жардамдашабыз деген. Алар кредит беришти, анан ачып калдым. 19 жыл мурун, 2006-жылы 13 январь High Time деген мектепти ачтым. High Time деген сөз пора. It's high time, самое время. Убакыт келди деген сөз. Самое время изучать английский деп слоган кылып алдым, лозунг кылып аябай элди окута баштадым. Кыргызстан, Казакстан, Россияларга чейин күндүн ачылдык. Мага мугалимчилик аябай жагат. Мен өзү Сүтсай боюнча нумерология эмеси бар, илими бар. 3000.
12 мартта төрөлгөм 3000 ошо наставничество мугалимчилик меники да шар эле кетти. Эми мен кичинекей кезимде ырдагым келчү, ырдап бийлеп ушундай көйнөктөрдү кийип мага атам урушчу, кызың шыйрамсың сахнага чыкса өтө эле яркий кийине, кызың элдин баары эле кеп кылып эле элдин көзүнүн астында эле тим эле жок, бул кызың жаман жолго түшүп калбасын, артисттер жаман жолдо жүрөт деп эле уруша берчү да. Мейли хотя бы мектепте бийлесинчи деп, мектепте бийлегенен кийин мектепти бүткөндө жок. Анан мектепти бүтүп атам, неме университетти бүтүп атам, неужели ырдабай калам, неужели сахнага чыкпай калам, неужели мени эл карабай калат деп элечи. Элди караталым эле эме микрофон кармап эле ушундай элдин эмесинде болгум келчү да, назарында. Анан карасам мага ушул иш жакшы экен. Как раз 6 киши болсо дагы эл, 10 киши болсо дагы эл, элимди топтоп алам дагы сабак бере берем. Аялар менен ырдачу элем, алар менен бийлечү элем. Бул иш, бул бизнес ыңгайлуу болду. Анан ата-энемди айылдан алып чыгып, Алапкадан ушундай сүдүрөп эле алып чыкканда жөн элечи, бир туугандарымды эле басып отур, мына окутасың, иш кыласың, иш акча санап турчу, окутпасаң дагы деп ошо бизнеске үйрөттүм. Азыр эми ар бирөөбүздүн ишканабыз бар, ар бирөөбүз именно тил менен алекпиз. Бир туугандар бар тең. 2-3 офистери бар, квартиралары бар, ошо жакшы деңгээлге жеттик. Атам өзү дагы ишканаларды ачып Астаналарга чейин барып келгенбиз. Жок, ошо айылдан чыкпайм, чарбаман чыкпайм. Жок, баргыла. Мага тибе кызым, өзүң кыла бер деген кишини алдап соолап Ошко алып келдик. Жок, Жалгатка алып келдик. Биринчи Жалгаттан офис ачып бердим. Анан Ошко алып келдик. Анан кийин ушинтип көбөйүп Астана, Санкт-Петербургтарга чейин барып келдик. Ошо алтыным. Эми мугалимчилик боюнча мен мактанам, мактанган жакшы көрөм. Мактануу деген бул пиар деген сөз. Жакшы нерселерди, жакшы адамдарды элге жайылтып пиар кылуу, таанытуу деген сөз да. Мен Дания, Эквадорлорго чейин барып, билим берүү ыкмаларынан бир үйрөнүп келгем. Канткенде адамга бат кирет. Көп айтат да, мени ачып эле ичине куюп коесуз депчи. Полка кылып мындай иреттеп коюп коесуз, анан кайта жаап коесуз мебизди. Ушундай түшүнөбүз бат. Анан кийин мен азыр офлайндан онлайнга өтүп кеттим. Ушу телефондон үйрөтүп атам. Анткени офлайнда мындай экен да, келесиң, бир сабакка келбей калсаң, теманы түшүнбөй каласың. Эми тил деген эмне бул үй да. Фундаментин курдуң, анан кирпич кылып тизип келе бересиң да темаларды. Анан бир кирпич жок, анан экинчи кирпич жок болуп калса, үйүң мынакей бүтпөй калат. Анан кайта башынан башташ керек. Эми сен бир күн келбей калышың мүмкүн, ооруп каласың, жан жайт, курсаң ачат, чарчап каласың, билбейм. Бир күн, 2 күн келбей калса, бүт теманын баарын түшүнбөй калат да, кийинки теманы түшүнбөй калат. Анан кайта башынан башташ керек. Ошол жаман нерсеси бар экен офлайнда, а онлайнда жакшы экен. Сабак өтөсүң, сабагың сакталат, аны кайта көрсөң болот. Биз 1 жыл бою сактайбыз, Телеграмда сабак берем. Жакшы экен дейт. Анан кийин телефонду ушундай орто коюп алышып эле, бир кишиге сатып алса, телефонду орто коюп алып, 6 киши үйрөнө берет экен. Ошол баягы убагында ушундай болбоду эле, сиздин курстарыңызды ошентип сатып алып, анан башкаларга ортомчулар сатып жиберишкен, биздин билишибизче. Ошол андайлар да болду. Эми мейли ортомчулар сатса дагы баары бир мындай да. Мен, например, мынтем. Сен сабак алдыңбы? Мен сабагымды алгандан кийин мен методикамды сен түшүнүп алдың. Мен методикам менен сен ошол эле сабакты башкаларга бер. Менден сатып алсаң, ошол эле акчаны башкалардан да чыгарасың сразу. Мен Гүлзат Момунбектен үйрөнүп алдым, сен дагы кел дагы үйрөтөм. Десең, адам келет дагы сен мага бүтөлгөн акчаң уже акталат. Бул дагы инфобизнес. Анан кийин башкага үйрөтүп атып, сен түзүгүрөөк жаттайсың. Мен мисалы биринчи курсумда эжекебиз балдарын коюп койсо, 2 баласын муну үйрөтүш керек деп туруп алфавитти жакшы жаттайсың. Анан эрежелерин жакшы жаттайсың, предлогторду жакшы жаттап келесиң, анан биякта такалбаш үчүн аны жакшы сиңирип туруп, анан бияка жакшы беришиң керек да. Ошон үчүн мен наоборот айтам, мен методикамды колдонгула. Көбүрөөк кыргыз, англис үйрөнсүн. Мага наоборот үйрөткөнгө жардам бергиле деп аны, например, кой бердим мен. Ага, жармаш анан мен методикамды колдонбогула, анан менин авторский правам бар деген токтоттум эми. Кененирээк болуп, тем более азыр орозобуз кабыл болсун. Кенен эле болобу. Кенен акча келет экен, акча табылат экен. Азыр англис тилдик гана курс эмес, дагы продюсирование, SMM, таргет, мобилография, онлайн курстарын ачып койдум. Онлайндан акча табуу, ушу телефонуң сага акча алып келсин деп толтура курстарды ачып алат экенсиң. Толтура курстарды ачып алып, анын дагы ыкмаларын үйрөнүп,
азыр көп кишиге билим берип атам ошо эл агартуу менен малекмин азыр. Анан буга чейин ошол жана жогоруда айткандай эле балдар абагына да барып сабак өтүп калдым деген жайыңыз бар да. Ошол бул чындап эле баягы көп кишинин колунан келе бербейт да. Ал учурда баягы сиз жаш болгонсуз, анан азыр эстеп мындай ошол кандай кыйынчылыктарга калдыңыз эле? Алар эми баягы психологиясы башкача, ар кандай балдар. Ошондо кандай кыйынчылыктарга калдыңыз? Эмичи мен ошо элге жардам бере турган жагым аябай иштейт да. Анан кийин эми мен Данияларга барып, Москвалардан үйрөнүп келдим. Нарканонда да иштедим, Нарканон деген уюмда, Криминон деген уюмда иштедим, билим алдым. Нарканон деген сөз наркомандарды наркотикке жок деген сөз. Нарконон. Наркотикке жок деш керек деген сөз да. Анан кадимкидей наркомандар карап билип турам да, көздөрүнөн эле билип турам. Бул бала чегип алган депчи. Анткени ошолорду лечение кылдык да, лечение кылып, ошол абалдан алып чыктык да. Ошого да билим алдым. Анан криминон, криминалга дагы жок деген сөз. Криминондо да иштедим, окудум. Алар да үйрөттү. Алар ошо именно ошондой адамдар менен иштешкен үйрөттү. Абактарга кирип прям сабак берген үйрөттү. Анан аяктан үйрөнүп келип анан ушул билимди эми колдонуп келейинчи деп ошо балдар абагына барсам, урушат мени эме солдаттар. Эмне келдиңиз Кыргызстан эми? Жөн эле койбойсузбу? Дейт. Анан неге десем, алда балдарды, менде 3 балам бар. Алда бирөөнүн баласы да десем. Алар бирөөсү тайнесин изнасилование кылган, бирөөсү кошунасын жилтеп кеткен, алар преступник да кылмышкер дейт. Мен айттым, анан алтындарым, ушу кылмышка алып барган бир жагдай бар. Барып дегенде төрөлүп эле ушу кылмышкер болгусу келбейт. Аларга билим жетпей калган, мээр жетпей калган, көңүл жетпей калган. Эми берейинчи мен андан көрө жардамдашкылачы десем. Бир кызыктай адам экенсиз, макул эми. Мээрман турбайсызбы деп анан жардамдашып, 6 киши туруп атты мындай. Эмне мынчалык курчуп атасыңар десем, азыр кирсе, бир жагынан түп бычак чыга калса, алар ушундай, биз дагы аябай көзөмөлдөп атабыз, бирок каяктан чыгам? Бир шишени алып алат. Каяктан билебиз? Дейт. Барчы дедим, арыраак турчу дедим, андай болбойт. Анткени мен жакшы ниет менен баратам да. Корккон жоксуз, Жок, мен жакшы ниет менен баратам. Жакшы ниет менен барганда эчтеке кылбайт адам да ал дагы. Анан кийин ошо 26 кишини алып келди. 20 кишиси мындай жакшы эле бир эле катарда отурат, анан 6 кишиси отдельно отурат. Анан эмнеге андай десем, буларды неприкасаемый деп коет дейт. Эмнеге андай, ал эмне деген сөз десем, булар вообще мындай эң артта калган, эң жаман, короче, бул мусор адамдарды өз ара ичинде неприкасаемый буга тийбегиле буга вообще жиркенишет булардан дейт. Анан монтип бакышып отурушат алтыгынан. Бакыштар эмне антип салышкан? Алардын эрежеси ушундай, сабагыңызды өтө бериңизчи деп коет. Макул. Монтип отурушат, тийип жини келишипчи. Эми дагы бирөө акыл үйрөткөнү келди дегенсипчи, балдар да. Анан саламатсыңарбы? Менин атым Гүлзат, мен дагы 3 баланын энесимин. Силердин энеңер бар. Силерге сабак берсем болобу десем. Тиги отурган балдар бир жерге карап, болот деди да, көзүнөн эле, жүзүнөн эле түшүнүктүү, бизден да бирөө уруксат сурайбы деген суроо пайда болду да алардачы. Эми ал балдар эмнеге андай абалда? Уруксат сурабайт, жулкунтуп, уруп. Ар бир адамдын өзүнүн чек арасы болот да, границасы болот. Ошону нарушение кылып, апасы болобу, кошунасы болобу, атасы болобу, ошондой чөйрөдө өсүп калды да. Бул жерде мен мугалим катары, инсан катары, адам катары уруксат сурап атам да, мен алардын чек арасына кирген атам да. Сабак берсем болобу десем, алар руханий затпыз да бардыгыбызчы айланып кетейиндерби анан. Бири-бирин карашып анан, болот, уруксат берип атышат. Анан мен сүйүнүп кеттим анан. Рахмат. Сон болду. Мен да жаш бала деп сүйүнүп кеттим анан. Давайте анда, англис мынакей, бул менин китебим, силерге подарка кылгым келип атат деп китептерди подарка кылдым. Анан доскага азыр алфавитти түшүндүрө баштайын, Давайте силер жөн отурганча андан көрө англисче үйрөнбөйсүңөрбү? Десем, солдаттар турган мынтип мылтык көтөрүшүп, мындай немелерин көтөрүпчү, куралдарын көтөрүшүп. Туруп алган мынтип азыр, любой момент. Койгочу, антпей элечи, сабак өтө эле, мындай катуу кылбагылчы обстановканы, жакшы эле барып тең. Деп анан сабак өтө баштадым. A, B, C деп анан кийин топ менен ойной баштадык. Анан ойноп атсак.
уже аралашып кетти да, уже аралашып уже сонун атмосфера болуп калды. Мен да мындай шаңга бөлөгөнү жакшы көрөм, анан ырдатып ийем A B C D E F G деп. Анан кийин тиги неме солдат балдар диванга отуруп калышты уже. Ай, жо, тура бер, сен бийини сий деп алдың. Солдат балдар да үйрөнүп баштады, алар да бирөөнүн баласы да. Анан сонун бир неме атмосфера болду. Абакта отурган балдар да үйрөнүп калды. Анан Азаматсыңар эми жазгачы деп анан баарына тең келип, бул туура жаздың, бул туура эмес жаздың деп мынтип тиги бөлүп койгон балдардын жанына да барып, мынтип колун желкесинен кармап коем, башын сылап койсом анан кармабаңыз аларды, кармабаңыз дейт солдаттар. Неге десем, аны кармасаңыз буларга сүйлөгөнгө болбойт дейт анан. Барчы дедим, эрежелерге менен бар сендер, менин өзүмдүн эрежелерим бар. Бул балдар, мен балдарым бул десем, дейт анан. Буларга да барып сүйлөй бердим, башынан сылап, буларга да барып башынан сылап сүйлөй бердим. Эч ким мени бөлгөн жок, тигилерди барып башынан сыладым, биздин башты сылаба деген жок. Эми жылуулук, мээрим бардыбызга жетишпейт. Алтыным ошолорго мээр берип алып, ошолорго мээр төгүп алып, өзүм да жакшы болдум. Алар дагы эжеке качан келесиз деп сурап туруп калышты. Андан кийин бара албадым тилекке каршы. Андан кийин өзүм абакка түшүп калдым. Мындай эми ошо элге керек болдум окшойт да. Анткени өзүм абакта отурганда дагы жөн отурбай, элдин баарына мотивация берип, эмне отурасыңар? Эмне ыйлап атасыңар? Десем, эмнеге ыйлабайбыз дейт. Эмнеге ыйлап атасыңар? Эмнеге биз үйгө эле окшогон жер турбайбы? Тамагың бар, бүт бартың бар, телевизоруң бар десем, эми карасаң терезеде эме турат дейт, решетка турат. Ой, как будто сен ушу биринчи этажда жашайсың, решеткаң жок. Решетка барбы десем, ооба дейт. Анан эмне анан? Эмне дагы настроениең бузуп атат десем, эшиги темир дейт. Ой, үйдө как будто жыгач эшиктесиң, тим эле. Любой эшик темир да. Шаарда жашайсыңар. Десем, деп туруп калат, анан кийин эшикке чыгарып атышпайбы дейт. Анан бир саат, күнүнө бир саат чыгарып атышпайбы? Үйдө итак эле отургансың сен, неме пандемияда. Жөн тургучу. Давайте нормально көңүл жакшы кылалы. Андан көрө аңчы жатайлы. Андан көрө бетке маска коелу, чачыбызга маска коелу деп. Наоборот, элге дем берип, давайте жо жыйнайлы, андан көрө кир-жүүлүү, давайте кыздар эме сонун отуралы. Деп, давайте биякта да өмүрүбүз өтүп атат. Менин ошо расписаниям бар болчу. Саат 7-те турам, анан кийин 11-де жатышым керек. 54-те жатышым керек. Бул эмне дейт? Бул менин расписаниям. Китеп окушум керек, мотивация кылышым керек, баарын жазып алгам. Неме, душка түшүшүм керек, мустак душка түшүшүм керек, ушундай. Маска кылышым керек, анан кийин арабча, испанча, французча, кытайча жатташым керек деп ошонун баарын китеп алдырып алгам ага. 34 китеп окудум, 4 тил жаттай баштадым, 3 китеп жаза баштадым. Ошо алтыным, ошого мугалимчилик менин канымда. Мен мугалимчилик кылбасам ооруп калам. Элге билим берип, мотивация берип, наставничество кылбасам мен реально өтөм да. Бирок наставничество болгондо мен тим эле мынтип анан неме бияка учуп кетет, бир жеңим бияка учуп кетет, эме бияка учуп кетет, ушундай. Чачым бияка учуп кетет, ушинтип деме берем да. Эмне отурасыңар? Деп особенно кыргызга деме берип атканда бир манас койгон кетет да ичимдечи. Ошо англис тил дагы жөн сабак бере албайм, мотивациясы менен берем. Былдырбала, шалдый бала, жашнакы чекчей отурла. Деп. Ошо мотивацияны сиз өзүңүз каяктан аласыз? Мисалы, мотивацияны, энергияны каяктан аласыз? Же бул табияттанбы, же сиздин касиетиңизби? Мындай да, бизге күнүнө баардыгыбызга тегиз берилет. 24 саат тегиз космостон түшөт, ушу Кудайдан түшөт, жуф деп. Жана 24 килограмм энергия түшөт, жуф деп. Эми суроо туулат. Каякка кетиресиң ошончо? Энергияңды, ошончо саатыңды. Каякка? Баарыбызга тең берилет. Бизде чоң катачылык, биз саатты дагы энергияны дагы башка туура эмес жакка кетирип атат экенбиз. Энергия каяка кетет? Өкүнүү. Бул өткөн чакка өкүнөсүң, ушундай болмой калды деп. Анан кийин келер чакка беспокойство, жүрөгүң тынчы жок, деп эле переживание боло бересиң. Неге? Өткөн чактагы жок, келер чактагы жок. Мына азыр учур чак бар. Мына азыр настоящее время, мынакей азыр. Азыр жаша. Анан кийин мен ошо азыр жашап үйрөндүм да. И бул энергияны ар кайсы жакка кетире бербейм. Дагы энергияны ушактоого кетирет. Күйөөсүн жамандаган, эки аялдын башы бириктесе эле, багыш эркектердин касиетин кайсы чыжыра берет. Деп жамандай беребиз. Ушу телефондон акча тапкандын ордуна бири-бирибизге чалып алып эле жанакы күйөөң, акмак, эшек, ана мындай.
бүттү же ошол жака кетет энергия убактың. Же кайненесин жамандайды, кайненемчи мамсаба дейм, сен кайненең бүттү кетти, кайненесинин дагы касиети качат, өзүнүн дагы касиети качат, эркегин дагы айланайындар, ушу телефондон акча тапкачы деп азыр ошондой үйрөтүп атам. Телефондон акча алып келсин. Эркегиңер жамандаган сайын эркегиңердин касиети качат, акча алып келе албайт. Сенин да касиетиң качат, жаман нерсе чыгарып атпайсыңбы? Негатив бул өлүм, позитив бул жашоо. Бул жашоого сен өлүм алып келе бербей кечке, мындай негатив аябай сасык нерселерди алып келе бербей. Андан көрө жашоо алып келсең, сен жакшы сөз сүйлөсөң, аял киши, особенно аял киши. Ушул коомду аял киши эле чечип коет. Үйдөгү настроенияны, үйдөгү коомдогу настроенияны аял киши эле чечип коет. Анан кийин ушу жаман жолу кышайган, халаты кир, өзү былчыган, күйөөсүн ушундай жаман энергия менен тосуп алса, конечно, ошондой жакшоо боло берет да. Бул коомдо дагы, үй бүлөдө дагы, балдар да ошондой тарбия көрөр, так ушу эркекке тынч жок. Эркек эшикке чыкса, иш кылып келет да, иши эшикте. Үйгө келсе эс алат. Үйгө келсе дагы война да. Аял кишиники наоборот, үйдө иш, эшикке чыкса эс алат. Ошону түшүнүп алса аял, күйөөсүнө түшүндүрүп койсо, мен эшикке чыгып келейин, мен энергияны анткени эркек аялдан алат, аял энергияны коомдон алат, общениядан алат, билимден алат, табияттан алат. Көп нерсе кылып келиш керек барып. Көп нерсе жетишсе, аял киши мындай ушундай живой болуп аткат да, живой аял, сын аял болуп отуруп калат. Үйдөн отуруп жүрсөм, мындай былчып, ушу мебелге окшош да, ошо креслого окшош, былч, энергиясы түшүп, катуу болуп, ушундай жаман нерселер көрүп калат. Ошондой ишке чыгып келсин, иш кылып келсин, сүйлөшүп келсин, өзүнө бир жакшы нерселерди алып келсин, акча тапсын, акча тапканды үйрөнүп келсин, үйдөн дагы отуруп акча тапсын, көп нерсе жазасын, күйөөсүнө да түшүндүрсүн. Көп нерсе жазсам, мен живой болот экем. Эчтеке жазбай ушундай былчый эле отура берсем, анда мен мертвый болот экем. Зачем сага мертвый аял десе, эркек да түшүнөт. Мен ошону түшүндүм, алтындарым. Бизге дагы эркекти жек көрүү программасын киргизип салыптыр. Биз жагым төрөлгөндө башыбыз пустой, башыбыз бул мээ да. Мээ эмне? Мээ бул компьютер. Ушундай эле компьютер, телефондой эле компьютер, жанакы ноутбуктай эле компьютер. Ошол жака туура эмес программа киргизилип кетет экен. Жагым төрөлгөндө мээ таптаза, компьютер пустой төрөлгөндө анан ыңа дегенде сен атың Гүлзат деп программа кирет. Сен атың Гүлзина деп программа кирет. Сен кыргызсың, сен мусулмансың, сен кызсың, сен адамсың, чөп эмессиң. Ушун кетти да программалар. Ошолордун катарына жаман программа да кирип калат экен. Акча жаман, акча колдун кири, акча адамды бузат деген. Ошон үчүн акчабыз жок отурабыз да. Же кыздын чачы узун дагы акылы кыска. Эмнеге? Кызга 40 тыюу. Эмнеге Элмар мага ата болбот? Барчы дейм. Кызга 40 тыюуга барчы дейм, бар. Туура эмес сөз. Туура эмес программа. Ошолордун катарында туура эмес программа эркекти жек көрүү. Эмнеге? Эркекти баарыбыз жек көрөбүз айланайын. Жек көрсөм мен да жек көрөт экенмин анан. Кой дедим, Гүлзат, кой айланып кетейин. Эркектер жакшы адамдар алар. Мындай да, каяктан кирет ал программа? Мисалы, атам мага ушуп кетсе, атам эркектер бизге теңелбейт. Ушундай багыштар теңелбейт да, мындай. Деп туруп эле эшикке чыгып кетип калат атам. Мамам үйдө калат, бебеш баласы менен. Анан кийин ийреп отурат, деп пиясын турагынча. Ушу жаштыгым кетти бу сволочка. Өлүгүңдү көрөйүн, эркек болбой кал, эркектер бар ушундай. Десе 4 кыз бизге ушундай программа кирет. Эркектер душман экен. Эркек бала бир эркек 4 кызбыз да. Эркек балага да ушундай программа кирет. Эркек болуу жаман экен да. Мен эркек болбой эле калсам бекенбей, мамамды, менин тууган мамамды капа кылып атат, бул эркек болбой калгыр деген жаман программа кирет да. Мамамды ким программалаган? Тайнем. Тайнемди ким программалаган? Чоң тайнем. Эми бул нерсе советтер учурунан катуу келиптир да, потому что советтер учуру эми жамандабайм, бирок ал мезгил өтүп кетти, бирок анын жакшы таасири бар, жаман таасири бар. Жаман таасири ошол. Эркек менен аялды теңеп койгон. Шым кийгиле, все, давайте, бардыңар станоктун жанына тургула, бардыңар заводдо иштегиле, фабрикада иштегиле, болду, бардыңар теңсиңер. Анан эркек аял экен түшүнбөй эле биз баарыбыз эле бир роботтор да, жанакы жүжөлөр туулат го, инкубаторлордо, баардыгы окшош го, баарыбыз робот болуп калыптырбыз. Жок, алтыным, биз аялбыз. Аялдык касиетибизге багынуу керек. Биз өзүнүн аялдык касиетке багынсак, автоматически эркектин касиетине багынып калат экенбиз. Мен азыр эркектер менен тең тирешпей калдым. Мурда
Гүлзатбек десе мен эркек окшойм, мен Гүлзатбекмин да. Ушинче элем мен, титиреп кетем уже эстегенде. Жок, мен Гүлзатбек болгум келбейт, мен Гүлзатмын. Гүлзат деген сөз гүлзада, гүлдөрдүн зодасы, ханшасы, принцессасы деген сөз экен. Гүл деген сөз жөн эле цветок, flower, гүл эмес, мен еще гүл мындай жылмаюунун дагы принцессасы экен деп өзүмдүн атыма багынып, мынакей жакшынака көйнөктөрдү кийип да калдым. Эркекке окшойчу. Анан эркек келе жатса, анан өтүп кетсеңиз жакшы болот, менин ишим жүрүшөт деп кадимкидей эркек кишини өткөрүп коем да. Эркектин жолу улуу болот алтын. Бул божественная система бар. Биринчи ата эне кетет, анан эркек кетет, анан аял кетет, анан балдар кетет да. А биз аялдар жок, бул мен божественный система, Кудайдын системасында башибем деп туруп мындай чыгып алат экенбиз дагы. Ошо Запад, Америка жактан да ушундай нерсе келе атат. Эркек менен тең болот экенбиз. Эркек менен тең боло албайбыз, кыздар. Боло албайбыз. Кандай эле гүл ташка тең. Таш деген таш да. Таш бул эркек. А биз гүл айланып кетейин, гүл. Гүлгө тең келиши мүмкүн, бирок эмнеге тең келет бир жагынан. Сиз фиалка болсоңуз, мен розамын. Сиз тюльпан болсоңуз, мен орхидеямын. Понимаете? Эмнеге орхидея тюльпанга неме келиш керек? Ар бир адам уникалдуу экенин түшүндүм да. Ар бир адамдын касиетине багынганды үйрөндүм. Мага адамдар келе атканда мындай, өзүм адамдарды аябай жакшы көрөм. Азыр андан да жакшы көрө баштадым. Мен адамдардын ичинде жакшы көрөм да жүргөндө. Кепка кийип алып, очки кийип алып жүрө берем. Мен таанып калса эле уже мындай жакшы карабай каласың анан. Жакшы көрөм тиги адамдарды караганда. Баары тең бир өзгөчө да. Баары тең бир сон. Дордой плазага киресиңби, ЦУМга киресиңби, Бишкек паркка киресиңби, сонда адамдар бир ар ким өзүнчө бир аалам. Деп баштатат. Ар бир караганды жакшы көрөм. Мондай экен, мурда мага мындай баары тең бирдей эле көрүнөрчү. Азыр жок, ар бири уникалдуу. Анан ар бирөө менен сүйлөшүп келсең бир аалам ачылат да. Мына өзүңүзчө бир ааламсыз. Сизден да мен отуруп алып бир интервью алсам, сизден да бир сонун укмуш нерселер чыгат. Балдар дагы бир укмуш. Баладан да болсо бир нерсе үйрөнөйүн деген сөз бар го. Карайсың, балдар да бир космос да. Үйрөтүп коет көп нерсеге. Алар жеңил жүрүшөт, алар мындай оор кылбайт. Аларга баары тең. Алар тим эле мынтип карап, сен акчаң бар экен, сен акчаң жок экен деп мындай бөлбөйт. Бир сонунда алар бактылуу, алар мүнөт сайын бактылуу. Биз жылып калса дагы анан ыйлап тургандан кийин 5 мүнөттөн кийин кайта бактылуу го. А биз жылып калсак, жылып калдым мен, жылып калбадымбы же, түрмөгө өтүрүп калбадымбы? Ушунча мен уят кылды бүткүл Кыргызстанга. Ошо эски жолдошум кара жерге кирди эле ушинтип сөгүнүп отуруп калчумун да. Жок, азыр өзгөрдүм. 24-жылы катуу өзгөрдүм. Өткөн чак жок, келер чак да жок. Пландаштырыш керек, максатка умтулуш керек, бирок азыр жашаш керек. Мына азыр учур чакта жыргап жашаш керек. Сиз менен жыргап сүйлөшүш керек. Камераларды жыргап караш керек. Жыргап кийинип алыш керек. Сиз интервью алам десеңиз, жыргап сонун эң суу арчы көйнөктөрүн кийип келдим. Ырдап да берем кааласаңыз. Сонун сөз, өтө сонун кеңештерди бердиңиз. Рахмат ал үчүн. Бул дагы айымдарга деги баардык адамзат үчүн пайдалуу болду деп ишенип атам азыр. Анан негизи эле ушул жерде мындай суроо туулуп атат. Сиз мындай, биз азыр баардык эле адамдар эл эмне дейт деген стандарт менен, түшүнүк менен жашайбыз да. Ошол түшүнүктөн кантип арылса болот? Сизге бул сөздүн вообще тиешеси жок да, эл эмне дейт дебей жашайсыз. Жок, менде да бар. Менде эл эмне дейт деген бар. Ар бир адамда өзүнчө бир коркунуч бар, ар бир адамда өзүнчө программалар бар. Ал программаларды жеңүү керек да. Детская позицияга кирип калат экенбиз. Детская позиция, жаш бала позициясы. Жаш бала позициясында жашай алат экенбиз. Жаш балдар, конечно, жаш балдар. Мисалы, корком, кыла албайм, колуман келбейт деген жаш бала позициясы. А чоң киши бар, корксо дагы коркун жеңет. Ийгиликтүү адамдар кандай болуп атат? Кандай ийгиликти жаратат? Корккон нерсесин барып калтырап, тирип барып жасайт. Ошо коркунучту жеңүү, сүрдү жеңүү да. Жаш балдар отуруп, коркуп атам, мен кыла албайт, мен онлайнга кантип чыгат элем, онлайнда билбейм да акча табышты. Телефондон кантип табат экен, жок, акчасы жок отуруп турайын. Бул жаш бала позициясы. Чоң кишинин позициясына өтсөң, жаш баланын позициясына жашай албайм. Билбейминби, үйрөнүп алам.
бул эмне деген программа, билбейм деген программа. Жок, ал программаны давай өчүр Гүлзат. Үйрөнүп алам. Билбей атамын, билип алам. Деш керек да. А мен билбейм да, мен англисче сүйлөгөм, мынтет дагы бирөө. Кыргызча эле сүйлөсөңүз, мен орусча түшүнбөйм. Айттым, молодец дедим, жаш бала позициясында. Молодец. Эмне кылып атасың мынакей? 30га чыктың, 30 жашка чейин эмне кылдың орусча үйрөнбөй? Орусча үйрөн, кыргызча үйрөн, түркчө үйрөн, англисче үйрөн, үйрөн айланайын. А кайка кетип атат уже 24 саат, 24 килограмм энергияң? Ойлонуп калды. Кайка кетет алтыным? Мага ошондой эле берилген, ага да ошондой эле берилген. Конечно, ошо дагы эле ошо ушактаган, анан өкүнгөн, анан кайгырган, анан жатып алган, анан соцсетти чуккан, анан балдарын урган, күйөөсүн урган. Ошол жака кетет энергия. Мага эле берилген энергия ага да берилет. Ойлонуп калат да мынтипчи. Ошого жаш бала позициясында болбой чыккыла. Анан кантип деген суроо берилет го, бул да жаш бала позициясынын суроосу. Любой суроо, кантип деген сөздөн башталган суроо бар тең жаш бала позициясы. Менден сурай берет. Кантип арыктадыңыз? Анан кантип онлайнга чыгыш керек? Анан кантип англисче сүйлөш керек? Анан кантип эл эмне дейт деген нерседен ары кылыш керек? Ошо кантип деген сөздү алып салсаң, сразу жообу туулат. Понимаете? Кантип арыкташ керек дегенде, кантип алсаң, арыкташ керек. Арыкташ керек. Бар арыкта. Дейт анан. Элдин баары билет кантип арыкташ керек экенин. Сопсонун эле билет. Ооз кекиртекти тый, таттуудан азайт, нанды азайт. Спорт жаза, эртең менен тур, мен менен чогуу, ак бурага түш, спорт жаса, спорт залга бар. Бүттү. Ничего нового. Понимаете, эчтеке мындай жаңы бир нерсе туулган жок. Кантип англисче жатташ керек. Жатташ керек. Кантипти алып сал дагы жатташ керек. Сон. Понимаете? Ошондуктен эмне? Бөм деп коет. Кантип күйөө менен урушпаш керек. Кантипти алып сал, күйөө менен урушпаш керек. Урушпаш керек, кыздар, урушпаш керек. Эркек менен вообще урушпагыла. Касиетин качырбагыла. Өзүңөрдүн касиетиңер качат. Ырыскы качат, айланайын. Жок. Эркек менен тирешпегиле. Эркектерди наоборот сыйлап, төргө отургузуп, ал катуу келатканда силер жумшак болгула. Анан кийин ой пикириңерди жеткирип аласыңар, спокойно отуруп. Эркектин курсагын тойгузбогула, жини кетсин. Туурабы? Сен дагы тең тирешип анан, сен да эркек болуп. Негизи үй бүлөдө азыр эки эркек жашайт. Аял дагы эркек, күйөөсү дагы эркек да. Өкө тең тирешип го, үй бүлө эмес, война го, өзүнчө эме, согуш болгон жер го. Кетиш керек мындай. Анан иши мынтип бирип алышат анан. Эркектер отдельно отуруп алышат, анан аялдар отдельно, анан бири-биринен война да. Ой Кудай, ошондо коомду ошондо айыктырыш керек болуп атат. Срочно мен курстарыма киргиле дейм. Аялдарга жөнөткүлө. Азыр мен наоборот айтып калдым мен. Мурда эркектер менин курстарыма жөнөтүштү, аялдар коркчу эле да. Азыр наоборот. Гүлзат Мамбектин дагы кандай курс бар экен? Чөтө сен настроениең жаман болгон. Барып келчи. Деп аялдар, эркектер наоборот уже спонсор болуп атат. Анткени эркек менен тирешмей жок. Эмне болуп атат? Десем, эмне анан? Мисалы кандай эме туулат, көйгөй. Башка аял таап алды. Конечно, былчыйып, канакча деп отурсаң. Мен үй кожойкесимин, эчтеке таппайм деген сөз да. Бул эмне деген сөз? Мен бирөөнүн мойнунда отурам деген сөз. Мен студентмин, акча таппайм деген сөз. Мен бирөөнүн мойнунда отурам. Ошо эки бутум салаңдатып, бирөөнүн мойнунда отурам деген сөз. Мен 6 жашымда эле мамам айткан, сен менин мойнумда инип турган медаль эмессиң, давай чык, бар эшикке барып акча таап кел. Кантип таап келем десем, мен нан сатып кел, барып мектебиңе акча жазап келесиң. Бар. 1-сентябрга кийим кийесиңби? Давай. Самсыз жазап берчи, сам сатчы элем. Максым жазап берчи, максым сатчы элем. Мен Шоrodон да эң биринчи максым саткан мен болчумун. Максым во деп саткам. Ошондой мен кичинекей кезимде маркетологмун да. Эме мындай немеге тетрадьтын баракчасына фломастер менен максым во деп тартып коймун типчи. Анан картонго жармаштырып туруп, катуу кылып туруп, анан флягага 25 килограммдык флягага мен салып берчи элем, максым кылып берчи эле ошо арабага. Максым во деп сатчы элем. Максым во, ким максым болот? Өзүм соодам өзүм кылчу элем. Анысы кандай? Мен мамамдын мойнунда отурган эмесмин. Могу ушул жаш тарбия алган экен мамам. Жаштарга да ошондой кеңеш. Отурбагыла ата-энеңердин мойнунда. Үй кожойкелерди күйөөңөрдүн мойнунда отурбагыла. Үйдөн отуруп алып, ушу телефондон акча тапкыла, ушу телефондон акча табыш үчүн телефон керек, ичинде интернет керек. Болду. Азыр менин окуучуларым уже мындай настроениени бусканга, ушактанга вообще
убактысы жок да. Кечке окушат, анан кечке акча табышат, кечке окушат. Күйөөсү менен учканга вообще нереси жок. Өзүнүн акчасын өзү барып таап келет, өзүн барып байпак алат, өзүнө ич кийим алат, өзүнө барып косметика алат. Болду, күйөөсүнүн мээси тынч да. Ошого кыздар күйөө менен тирешме жок, кайнене кайната менен тирешме жок, наоборот кайненеге багыныш керек. Мен мамам да азыр курс чыгарып атат. Мамам да ошону түшүндү. Мамам да менин курсума келди. Продюсер, SMM, мобилограф болуп үйрөнүп атат. Ошол курска келди. 70 жашта. Мама да айтты, мама жаш бала болбой, карыганда наоборот, кечке пенсияны карап, элмардын колун карай бербей, давайте сиз да онлайнга чыгыңыз. Десем, качай деп аткан башында. Анан мен ошто чогуу жашап атабыз да. Кечке бирсе көтөрүп келем. Шешептерди жапжагын көтөрүп келем. Анан кийин кийимдер көтөрүп келем, өтүктөр көтөрүп келем. Анан суши, роллу көтөрүп келем. Ошто күндө эле көтөрүп келет да. Анан кактан булар дейт анан. Бул мен блогермин да. Мага ушундай реклама берип атышат. Анан бекер эле бере береби дейт. Мама, бул бекер эмес. Мен аларга реклама алып берип атам. Реклама алып берсем көбүрөөк адам келет, наоборот иши жүрөт. Алар мага ушундай бартер кылып беришет десем. Ай, сон турбайбы деп коет. Анан бир санаторийге алып бардым. Санаторий, гычыр сон санаторий бар экен. Немеде ошто. Ошого алып барсам, ай, ушундай жерде дагы бекер жүрө бересизби дейт. Мама, бекер эмес, бул реклама десем. Ай, мен да блогер кылчу дейт. Азыр акча төлөп, мен айттым, мен курсум платно, мен аны платно алгам. Мен да сизди платно окутам десем. Макул, пенсиядан топтогон акчам бар эле деп берди мага. Просто бесплатно окутсаң, сиңбейт, окубайт мамам. Ошон үчүн эч кимди бесплатно окутпай калдым. Эч кимди жок платно десем. Мурда саат 12-ге чейин иштечү эле. Мени 12-ге чейин иштеткиле. Мен 70-ке чыктым. Тийбегиле мени 12-ден кийин дей берчү эле. Мен чарчап калдым депчи. Азыр түнкү саат 12-ге чейин окуйт. Түнкү саат 12:10, точно 10-га чейин окуйт да. Бир күнү калып калды даже 12-ге чейин. Күч пайда болот экен. Жаңы билим, жаштар менен онлайнга чыгып атат. Азыр коуч болуп атат, психолог болуп атат. Деп. Мама да азыр 2000 киши катталып атат да, немесинечи подписчик болуп. Анткени Гүлзат Мамытбектин мамасы ушул турбайбы? Азыр сестренкам чыгып атат, блогер болуп, Амина Мамытбек. Мен Гүлзат Мамытбектин мамасымын. Мен Амина Мамытбектин мамасымын десе, элдин баары тапыр-тупур катталып атат. Кантип ушундай неме күчтүү кыздарды төрөдүңүз, тарбияладыңыз? Бала тарбиялоо боюнча курс ачтым деп азыр мамамды курсунда упаковка кылып атабыз. Уже курсун дагы сатып баштады. 70-ке чыкканда элге дем берип, акча табып, дөөлөттү карлык ушул турбайбы деп коет. Мама, бул башталышы. Сиз еще орусча билесиз, орусча аудиторияга да чыгарабыз сизди. Казакстанга дагы, Россияга дагы десем, даярданат эми. Курска барышым керек экен, башка курстарды сатып алайынчы мен дагы. Мен да билим сатып алайынчы деп азыр билим издеп калды. 70-ке чыкканда дагы онлайндан акча тапса болот экен. Сон анан ошол сиз акыркы учурда Ошто жашап жүрөсүз да, ал жактан Космос деген аталыштагы продюсердик академия ачыптырсыз. Ошол ал жактан андан өзүндү сиз как психолог сыяктуу болуп, баягы медитация кылып ушинтип аткан видеолоруңуз тарап, көп талкуу жаратты да. Гүлзат айым эми психолог болуп кетиптир деген сыяктуучу. Ал эмне деген академия, эмнени окутасыздар, ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Ошол да онлайн академия, онлайндан акча табуу. Бардык курс, бүт курстар ошол жакта бар. Кыздар мындай да, азыр кесип алмашуу заманы келе атат. Азыр ушундай бир 10 жыл, максимум 50 жылдын ичинде ушундай заман келет алтындарым. Ошого баратабыз. 2 ай сайын кесип алмашат. Сен кесибиң 6 ай болуп кетиптир, эскирип кетиптир, давай башка кесип ала кал деген замандар келе атат алтындарым. Мен азыр 43 кесибим бар экен. Карасамчы 43 кесипке ээ болуп турмун, билим алып турдук. Анан бул психолог болуп кетиптир, бул дагы эмне боло калды, кечке эле алмашып берет экен деп элем, ушундай хейтерлер сүйлөп атат. Я говорю, барчыңар, эп деген 2 аш айтып барчы. Мен эп деп атамбы, эп дегенди кылып атам. 43 кесип. Блогер, тиктокер, ютубер, инстаграмер, психолог, коуч, журналист, мугалим, толтура, короче, эсептеп келсем, ошо 43 экен. Коуч, психологияны үйрөнбөсөң, ишиң жүрбөйт экен. Мээң тазаланбаса, ишиң жүрбөйт экен. Бир кадам астка каласың, 2 кадам артка. Анан кайта бир кадам астка каласың, 2 кадам артка. Ушундай кетип кеткенсиң, негизи артка кеткен мээң да. Мен не кылбайын? Былтыркы 24-жылга чейин ушундай кайта артка кете берчү элем. Астыга жыламадан кайта артка кете берем. Астыга жыламай теги эле ошо бир орунда эле туруп эле кайта артка кетип аттым. Көрсө психологияны оңдоп турмун. Таарыныч,
мамама таарыныч, атама таарыныч, бир туугандарыма таарыныч, Кыргызстанга таарыныч, балдарыма таарыныч, эски жолдошума таарыныч, өзүмө таарынычтын ичинде эле жашап жүрөтүрмүн. Анан Карина Исхакова деген 24 жашар кыздан билим алдым. 3 күндө эле трансформация кылып жок кылып салып, просто. Ошо детский позициядан чыгарган киши ошо. Ага чейин мен психологторго бара берем, 1000 сом төлөй берем, 100 доллар төлөй берем, кете берет акчаңчы билинбей. Азыр мага психолог, коуч кереги жок. Мен анткени өзүм психолог, коучмун. Билим алдым, кыска методикасы менен, өзүмдүн англис тил методикамдай кыска методикасы менен берип салды. Отуруп калдым мен 3 күндө. 3 күндө трансформация болуп, уктап калбайын деп, үйдө отурбай, немеден бир ресторандан көрөйүн деп, ресторанга барып, ресторанын немеси ыйлап атып, саатка бетин жылып калдым деп. Официанттар келет, зачем не болду дейт. Трансформация болуп бара берле деп. Ыйлап бетинден күрүчтөрдү алып коем. Анткени ошондой ыкмалары чыгыптыр. Сон таарынычтан арылуу, мен таарынбай калдым азыр. Мамам менен мамилем жакшы, бир туугандар менен мамилем жакшы. Эски жолдош менен мамилем оңолоо билбейм. Короче, мейли, ал кишини да кыйнайын, өзүм да кыйнайын да бар. Деп мындай эки жолго түшүп, вообще эле унуттум, всё. Ал кишиге да жамандык эме тилебейм, жакшы эле болсун, өзүм менен өзү болсун. Кыргызстанга таарыныч кетти. Бүттүм, оор жук кетти кыздар. Бүт барын блоктогон ошол нерсе турбайбы? Азыр эч кимге жиним келбейт. Мындай да, жиним келип, деп бирөөнү кагып салсаң, келаткан ырыскың, келаткан 100 000 сом кетти деген сөз да. Реально, Кудайым ушинтип сынайт. Кана буга 100 000 сом берейинчи, бирок сынап көрөйүн. Деп бир көйгөй жарата коет. Же сен бирөө түртүп кетет, же машина минип барсаң бирөө эме түзүп кетейин дейт анан. Шакал, деп сен ошо сөгүнүп, аны жаман энергия жөнөтөсүң же, байкушум шашатат окшойт да, макул, Кудайдын буйругу да каршы. Кудайга багындым, Кудайдын буйругуна багындым деп, спокойно жолуңду улап кете бересиңби, же деп келаткан ырыскыңды тебесиңби? Гүлзат, мен өзүм айттым, Гүлзат, вообще негатив жок. Макулбу? Вообще негатив болбойт. Макулбу? Давай негатив жаратпа. Негатив бул өлүм, позитив бул жашоо. Деп туруп мен ошондой эрежеге өттүм. Психологияны оңдоп албасаңар, башка нерсе бир тыйын болуп калат экен. Келген акчаң кайта кете берет экен. Ошого мен психолог дагы, коуч дагы болдум. Медитация кылып, өзүмдү ыйлайм бир сере. Эл да ыйлатам. Ыйлоо деген эмне? Жаман нерседен арылуу. Ичиңде көйгөй, жаман нерсе бар болсо, чыгарып саласың. Таарыныч болсо чыгарып саласың. Бул кек сактала берет, эме көйгөй сактала берет, же чыгарбайсың, же эме болбойсуң, тазаланбайсың, ушул жакта ооруга айланат. Же рак, же язва желудка, же баш оору, же тиш оору, же таш болуп айланат. Ушундай да. Бул энергия, жаман энергия чыгарып салбасаң, калып калат. Ооруга айланат. А биз чыгарып салып атабыз. Бул эмне Гүлзат Элмарин ыйлатып атат дейт. Тазалап атам дейм, коомду тазалап атам. Аялдын ичинде көп көйгөй болсо алып чыгат. Күрөсүнө жакшы мамиле кылып калат. Болду. Бул психология, коучинг. Сон ошентип маегибизди жыйынтыктап жатып, анда сизден бир жандуу үн менен ыр суранат окшойбуз, мен анан дагы бир англис тил мугалиммин да. Дагы бир нерсени айта кетсем, Рози деген кыз, кореялык ырчы кыз, апаты деген ырды чыгарды да. Апаты деген сөз неме кореялык оюн да. Чүккөлөр дегендей эле да. Кыз кылмай деген эле ыр да. Анан кийин Кореянын президенти ошо кызга чоң сыйлык, прям тим эле килеген сыйлык берди, сыйлады. Сен Кореянын маданиятын экспорт кылып атасың депчи. Ушул сөздү укканда мен аябай толкунданып кеттим. Кореянын маданиятын экспорт кылып атасың деп. Бирөөлөр будайды экспорт кылат, бирөөлөр картошканы экспорт кылат, бирөөлөр аселди экспорт кылат. Ушундай экспорт кылат го. Ырчылар маданиятты экспорт кылат экен да. Деп өзүм дагы кайта ырчылык эмемди жандандырдым. Кайта неме мындай чыгармачылык жагымды кайта өнүктүрүп атам. Анан кийин мен апаты деген ырды апасы деп чыгарып алдым. Апасы сен түшүнбөйсүң бул сөздөрдү, балаңды жиберчи сен мага. Англисче үйрөтөйүн балаңды, англисче үйрөтөйүн сага. Апасы
Ал буну эме кылып атам, тренд кылып атам да. Анан кетти бул тренд да. Азыр жайга чейин буну катуу тренд кылам. Азыр эмелер күндөр жылыды. Эшикке чыгып алып эле тренд кылабыз. Азыр тем более орозодо эметип атабыз да. Ал кетип калып атат. Орозо ачкынча, оозду ачкынча күтүп атабыз. Ошого орозо бүтөр менен азыр апасы деп көчөлөргө чыгабыз. Эми жакшы ырдап берейин. Өзүбүздүн кыргыз маданиятын экспорт кыла турган ырларды ырдап берейин. Анткени Кудай буйрса мен катуу кылам азыр. Кыргыздын тилин, маданиятын сонун кылып экспорт кыла турган деңгээлге чыгам да, азыр мировой деңгээлгечи. Кыз барак деген ырдан баштагам мен өз чыгармачылык жашоомдо. Жакшы көрөм ошо элдик ыр, ошону ырдап берсем, өзүмө дагы как раз жарашат азыркы учурга. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз деп кыз барагын сонун кыздарга арнасак жазында. Ырдап жүрөлү кыздар. Биз аялдар жеңил бололу, мындай. Жеңил энергия бололу. Биз суу энеден үйрөнөлү. Суу энени карасаңар, суу эне стаканга куюп койсоң, стакандын формасын алып калат, мындай гибкий да. Чайникке койсоң, чайниктин формасын алып калат. Дарыяга куюп койсоң, дарыянын формасын алып кетет. Гибкий да, аябай агып, мындай сонун баратса, астынан таш чыга калса, эй, таш эмне чыга калдың? Урушуп кетпейт. Ал суунун касиети эмес. Ташты сылап өтөт. Терек чыга калса, теректи сылап өтөт. Анан кийин мындай суу эне барын тең жуйт, тазалайт, өстүрөт, барын тең кечирет. Биз да аял зат ошо суу энеден билим алалы, касиетин алалы. Ак бура энеге дагы немеде Ошто ак бура эне бар да, чоң дарыя бар. Ошо Ошту жарып өтөт эле. Тазалап өтөт да. Ошо ак бура энеге кирип атканда дагы ак бура эне менден жаман энергия барын тең алып кет, өткөн кеткен барын тең алып кет, таарынычтан барын тең алып кет, тазалай көр эне, мага касиетиң бере көр деп, кадимкидей кышында да түшкөндө деп тургандан кийин жаш баладай, жаңы төрөлгөн баладай чыгасың да. Таптаза болупчу. Сук тийип калбайбы? Жок, сук тийбейт. Сук тийбейт деп кирсең, сук тийбейт. Сук тиет десең, корко берсең, эмнени корксоң ошо боло берет. Ниетке жараша. Ниетке жараша, ниетти оңдош керек. Ошого биз да касиеттүү бололу, өзүбүздүн касиетибизге багыналы. Биз кыздар аялдык касиетке багынганда автоматически эркектердин да касиети ачылат экен. Өзүбүздүн эркектерибизди шалпайтып койгон өзүбүз, манастай сонун жигиттерибизди эми манас кылып алган биздин колубузда күндө суктаналы жигиттерибиз менен, үйөлөрүбүз менен, балдарыбыз менен, эркек балдарыбыз менен күндө сен мен миллионермсиң, сен мен ханымсың деп күйөөңө ушундай мамиле кылсаң, балаңа сен мен шагзадемсиң. Хюремден үйрөнөлү да. Сен мен шагзадемсиң деп биз өзүбүз валиде бололу. Ошого татыктуу бололу, ханчы бололу, хан эл бололу. Биз дагы аялдарга дагы арнап апасы деп ыр чыгарсам, эми эркектерге дагы арнап манас эл деген сонун ыр чыгардым. Кыргыз жигиттер дегенчи, аны клипин чыгарам, Кудай буйрса, бет ачары кылам. Жакшы нерселер бар тең алдыда. Кыргызстаныбызга кут береке консун, орозо айыбыз куттуу болсун, Рамазан айыбыз куттуу болсун, бири-бирибизге кайрымдуу бололу. Сонун, чоң рахмат сизге. Бул берүү жарым сааттык болобу же 1 сааттык болобу? Ар бир мындай бардык жери маанилүү. Ошол эле учурда өзүбүзгө сонун пайдалуу нерселерди алдык, кеңештерди алдык. Сизге чоң рахмат. Анан ырчылык жагымды да жандантып атам деп калганыгыз аябай сүйүндүрдү бизди.
жакшы клиптерди, чыгармаларды күтөбүз. Кыргызстан маданиятын эксперт кылалы. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин студияда өзүңүздөр күбө болгондой кыргыздын деми, мотиватор, англис тилчи мугалим Гүлзат Мамытбек эжебиз конокто болду. Дагы берүүлөрдө, кийинки берүүлөрдө жолугушканча саламатта калыңыздар.